Assalamu alaikum туугандар. Бул китеп окуп аттым эле. Бир хадисти окуп калып сиздер менен бөлүшө кетейин дедим. Ушак тууралуу. Азыр кандай гана Кудай өзү кечирсин, Кудай өзү сактасын. Особенно аял заты, жөн эле ушак сөз сүйлөй беребиз. Эми аял заты эле эмес, эркеги делечи азыр. Ушакташкандан башка сөз таппай калгансып. Мунун күнөөсү кандай чоң экенин караңыз. Ibn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kabırdın canından ötüp bara jatıp, bu eköөнө ötө katı azap berilip жатат дейт. Çoң күнөөнүн себебинен деле эмес, андан сактануу кыйын болгудай дейт. Кайсы эки күнөө десе, бири зааранын чачыраганынан дейт. Экинчиси ушактан сактанбаптыр дейт. Бухари дейт. Бухариде келет экен. Эми улуу сөздө уят жок, туугандар. Биз айтпасак ким айтат? Заарадан сактаныш керекпиз. Эркектер дагы мынакей ажатканага киргенде отуруп заара кылышыбыз керек да, отуруп. Кичине заарага барганда да отуруп заара кылышыбыз керекпиз. Ошол чачыраганда Пайгамбар дагы бир хадисте айткан да, мен башка китептен окудум эле. Ошол Пайгамбар хадиси бар. Дагы бир кабырдын жанынан өтүп барып өтө чоң азап болуп атат деп эмнеге десе, заарасынан сактанбаптыр деп, чачыраганынан дейт. Мындай ажатканага туруп барганда бул өтө чоң чачырайт да. Ошол чоң күнөө. Бул өзүбүзгө эле ыплас кандай мындай жиркеничтүү нерсе да. Ошон үчүн отуруп барыңыздар. Отуруңуздар эркектер. Экинчиси болсо ушактан сактанбаптыр дейт, караңызчы. Ушактан сактаналы туугандар. Дагы бир жерде мына караңыз. Абу Хурайра радıyallahu анхудан риваят, Пайгамбар ушак эмне билесиңерби деп сурады дейт. Сахабалар Алла жана Алланын элчиси жакшы билет деп жооп беришти. Пайгамбар мусулман бир тууганын жок кезде ал тууралуу ага жакпаган сөз сүйлөгөнүң мына ошол ушак деди дейт. Кимдир бирөө эгер мен айтып жаткан нерсе ошол адамда бар болсочу деди дейт. Пайгамбар эгер анда бар нерсени айткан болсоң, сен анда ушактаган болосуң. А эгер анда жок нерсени айткан болсоң, жалаа жапкан болосуң деди дейт. Экөөнүн тең күнөөсү канчалык чоң. Муслимде келет экен. Мына түшүнүңүздөр туугандар, Сиз ошондо бар нерсени айткан болсоңуз дагы, анда ушак болгон болот экен да. Эгерде анда жок нерсени сиз дагы айткан болсоңуз башка бирөөнө, анда жалаа жапкан болот. Экөөнүн тең күнөөсү өтө чоң да. Ошон үчүн сактаналы туугандар. Мо тил, ушул тил биздин тилибизчи, же бейишке апарат, же тозокко апарат да. Ушул тилден да көп нерсе ушул биздин тил. Мындай имиште айтып коюшат. Тил күнүгө эртең менен суранат экен, то есть дененин баардык мүчөсү тилден суранат экен. Тилиңди тийчи, көп сүйлөбөчү, ар кайсы нерсени сүйлөбөчү, ушак сүйлөбөчү, жамандабачы депчи. Кийин азаптала турган, биз дене азапталабыз депчи. Ошон үчүн туугандар ушу тилибизди тыйганды биле жүрөлү. Пайгамбар дагы бир хадисинде айткан, сүйлөсөңөр жакшы сүйлөгүлө деген. Жакшы сүйлөй албайсыңарбы, анда унчукпагыла деген да. Сүйлөсөк жакшы сүйлөйлү, жакшы нерсени сүйлөйлү, Алланы улуктайлы, дин менен тааныштыралы башка адамдарга. Жакшы нерсени сүйлөй албайсызбы, аны унчукпай эле коелу, ушактабай эле коелу. Мына саясатчылар канча ушактайбыз, Кудай өзү кечирсин. Башка нерсе өзүсүн эле туугандарды, бирөө келини, кайненесин, кайнатасын, кайнагасын ушактайт мисалычы. Эркектер деле кайын журтун ушактап, аялын жамандап керек болсо канча мына достордун арасында сүйлөшүп отургандарын көрүп каласың, арман кыласың да эми. Аялын жамандап атканда, балдарын жамандап атканда бул эмне деген, бул канчалык биз айбандан, малдан дагы төмөн түшүп кеттик депчи. Өз аялынын кемчиликтерин бирөөгө айтып аткандачы. Ошон үчүн сактаналы туугандар, өтө ушул тилибизди сактаганды үйрөнөлү. Сүйлөсөк жакшы сүйлөйлү, сүйлөй албасак унчукпайлы. Унчукпай жүрө бериңиз, ата күнөө таппайсыз да. Сүйлөдүңүзбү, жаман сүйлөдүңүзбү күнөө табасыз. Так эле күнөөбүз толтура. Канча намаздарыбыз окулбай калды, канча оразалар кырмалбай калды, канча жакшы иштер кылынбай калды. Анын үстүнө дагы аз келгенсип, дагы тилибиз менен күнөө таап атабыз да. Ошон үчүн сактаналы туугандар. Мага дагы жана уккан сиздерге да Аллах таалам бекем амал кылышка толук мүмкүнчүлүк берсин. Амин.